Азындай прихожкасы бар екен. Мына жерде кладовкасы бар екен. Өтө чоң кладовка бар екен. Достор. Мындай чоң бир эмеси бар екен. И прямо малканага өтсө болот екен, достор. Мына жерде веранда, кухня, летний кыса болуп, там башын сонун кылып алган екен. Мына жерден сразу малканага. Алты баш уй бата турган бар екен, мына жерде малканасы. Сразу үйдөн чыгып малканага 6 баш. Артында 78 соттук жер бар екен. Мына мындай көрүнөт. Мына ушу толугу менен 78 соттук жер. Дальше тала болуп кетет, тала. Достор, бирок кар көп жаап коюптур, биякта. Күздөн бери эч ким жашабайт. Достор, ошого мына жерде дагы малдарды кармап байласа болот, бирок үйдүн малдын жити чыгат бияка. Мына айтканда 1 2 3 нар жактан 6, мына жерден да 2 байлап койсо болот. Биягы эшик бар экен, огородко чыга турган. Бирок азыр тилекке каршы кар бар, азыр сырттан барып тартып келем. Мына жерден прихожка да бар экен, мына жерден да летний кухня кыса болот экен. Достор, мына кирдик. Печное отопление бар экен. Сразу бойлер бар экен, мына аристонун ордуна. Дымоход менен ысытатырган отопитель паровой экен, расширитель үйдүн ичинде. Мына жерге жаңы эшик коюлган экен. Мына ванный комнатаны жакшы кылып жаңы жасаптыр. Сонун кылып мынакей, достор. Душевой кабинаны ондоп коюптур мына жерге. Мына жерде терезеси бар экен, отопление суу кирген толугу менен. Эгерде унитазы бар экен мынакей, сонун. Мына жерде мына стиральная машинка. Ванная все остается, вот еще. А где бойлер? Машинка. Бойлер там я видел. Машинка турат экен. Вот в кухне этот кто? Кыскасы мынакей кухня мына жер экен негизи өзү. Мына жерде электроплита бар экен. Бул электроплита калат экен, канализация бар, суу бар. Вот здесь фартук бар. Тумбочка, это все остается. Ага, раковина, тумбочка, ванная комнатадагы душевой кабина калат экен. Мына жерде спальный комната бар экен. Спальный комната тоже натяжной потолок менен оформлен. А бойлер бир эле линолеум калыптыр. Достор. Мына жерде зал. Чоң зал экен, бул дагы потолок натяжной жасалыптыр. Мына жерде дагы пластик потолок жасалып, спальный комната бар экен, достор. Терезелери пластик, өтө жакшы ыңгайлуу үй. Мындай көчөдө кар, сүлдөрдү илип коюптур, глухой айнектер бар экен. Азыркы учурда минус 13 градус көрсөтүп атат. Мынантип мынаны алма дейт, достор. Алтайда алма өспөйт дейт. Мына алма өсөт, алма пышат. Өтө сонун карды көрүп атасыздарбы, забордон да бийик болуп атат. Бул себеп адам жашабайт биякта. Адам жашабай калып, 3 айдан бери жашабай калып, карды эч ким тазалаган эмес. Сырттан көрсөтөм, кар өтө эле басып калыптыр, достор. Мына өзүнчө кухня. Мына кухня. Мына жерде бир аз ремонт керек, бираз. Побелка, а так өтө жакшы. Мына жерде летний кухня, сонун диван жасап коюп, освещение, потолокты белый краска менен уруп коюп, светлый комната болуп калат экен. Достор, эми азыр мына мага жакты, мына үй крышасы, үйдүн тамы мына жерге чөйлүп, до конца малканага чейин барган экен, түнүккө менен жабылган, толугу менен. Мына жерде дагы көп нерселерди кыса болот. Мангал коюп турган, отводдорун чыгарып, жакшы кенен. Азыр огородду көрсөтөм, гаражы бар экен, банясы бар экен, достор. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Мына азыр мен мына жерде турдум, кар басып калганда, кадимкидей. Кар басып калган, 2 метр кар басып калган, себеп биякта кыш ичи шамал менен карды алып келет экен, достор. Мына баягы жер 78 сотук. Бул үйдү бир гана орус жарандыгы бар адамдар ала алат, себеп бул мына гараж, мына көчөдөн кар бияка шамал менен алып келет. Шамал менен алып келип, мына жерди басып калат. Басып калбай турган кылам десеңиз, сиз биякта жашашыңыз керек. Үйдүн сырты мына түнүккө жабылган.
Заборлору түнүккө, биягы тала, биягы айыл өтө жакшы. Мына үй чоң, негизи үй чоң, өтө чоң. Азыр дворду барып көрсөтөм, достор. Дворду көрсөтөм. Мына шу постройкасы мага жакты, өтө грамотно салынган экен. Там летний. Үйдөн чыгып, сразу сарайга өтсө болот, эч кандай проблема жок. Грамотно салынган экен. Мага жакты. Бул жерден көрсө болот, биягы тала кетет, тала жака. 78 соттук жер менен. Өтө ыңгайлуу, достор. Менимче сиздер үчүн өтө ыңгайлуу деп айтсам болот. Достор, мынакей кардан да түшүп өтүп кеттим. Биягы загон экен, мынандай кичинекей гараж бар экен. Мотоцикл турганбы, эмне эле билбейм. Биягы мына дарактарды карагыла, мына токой. Достор, мынабы сиздер үчүн кадимкидей токойда мынаны кесип туруп, бир 10 машина отун чыгарсаңыздар болот. 10 машина отун чыгарсаңыздар, бир машинасын 20 миң азыр. 200 миң. Үйдүн акчасы уже акталып чыгат. Мына баягы коро. Мына жерден видео чыгарып тартканмын. Тетиги жерге чейин нар жагы тала. Айдоо жер эмес, тала экен, малды айдасаңыз болот. Мына дарактарды толугу менен кесип отун кысаңыз болот. Бул кандайдыр бир экономикалык сиздер үчүн пайда келтирет. Мен буларды обязательно стройматериал кылмакмын, достор. Биякта 20 машина эмес, 30 машина эле отун чыгат. Нар жагы узунасы айтты эчеке 190 метр. Тетиги жерге чейин 190 метр экен. Андан да ылдый жерин алам десеңиздер, өкмөт менен сүйлөшүп, бир арыз менен сүйлөшүп алсаңыздар болот. Бир арыз жазсаңыз эле дагы бир гектар жерди алсаңыз болот. Мына жерде кошунасынын жери турат экен. Мондайда кирип келсе болот экен. Мына кошуна жерди дагы, бул дагы бир 80 сотик жер экен. Буну жөн эле сатып алсаңыздар болот. Бирок 60-70 миңге берсек керек. Биягы отун басып жатат, бул дагы бир 20 машина. Кыскасы 40 машина отун чыгат, 40 машина машинаңыз 400 миң тегерегинде. 40 машина отунуңуз 400 миң тегерегинде акча болот, достор. Бир гана минус ушу кар басып калганы. Биякта тракторуңуз жок болсо, бирөө келип сизди тазалабайт. Трактор обязательно алыш керек. Албасаңыз монтуп карларды басып, мына карасаңыз үй менен бири-бир бийиктиги бирдей болуп калат.